Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр жана окуучулар. Азыркы учурда 11-класста аяктагандан кийин жогорку окуу жайына тапшыруу керек. Ал эми жогорку окуу жайына тапшырыш үчүн сөзсүз түрдө жалпы республикалык тесттен өтүш керек. Жалпы республикалык тестте негизги тест математика жана кыргыз тилинен тапшырылат. Демек, математикадан дагы биздин ушул тестте жакшы балл алышыбыз керек. Бул сынак окуучулардын билимин жана логикалык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерүүчү сынак. Бирок бардыгыбыз эле бул сынакка даярбызбы? Эгерде бул курска кантип даярданам, же болбосо жалпы республикалык тестке кандай даярданам деген суроо болсо, анда биздин курска кош келиңиздер. Бул курстун аталышы жалпы республикалык тестке окуучуларды математика предметинен даярдоо жана окуучулардын логикалык ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн өстүрүү. Бул курсту мен Эмилбаева Касиет Толмбековна жетектейм. Азыркы учурда Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп-лицей интернатында математика мугалим болуп эмгектенем. Курска түшүндүрмө бере кетсем, негизинен математика предметинен жалпы республикалык тестте 60 суроо берилет. Ал эми ушул 60 суроого 90 мүнөт карылат. Демек, окуучу 90 мүнөт ичинде 60 суроого жооп бериши керек. Орто эсеп менен алганда бир эсепке 1,5 мүнөттө туура келет. Ойлонуп көрсөңөр, кантип биз 1,5 мүнөттүн ичинде бир эсепти чыгара алабыз? Мындай караганда оор. Бирок математиканын ар кандай амалдуу жолдорун туура колдонуу менен 60 эсепти 90 мүнөттүн эсеп ичинде чыгарып алсак болот. Эгерде бул курска катышам, жалпы республикалык тесттен жогорку балл алам деген максаттуу окуучулар болсо, анда биздин курска катышууга чакырабыз. Сиздерге ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.